Кеңсеси облустук Ак үйдө жайгашкан Темир Тоо өнүктүрүү фондунун кайрадан каттоодон өтүп ишин башташы буга чейинки тажрыйбалар тастыктап тургандай жергиликтүү маанидеги айрым көйгөйлөрдөн арылууга мыкты өбөлгө. Эгер мурункусуна каражат негизинен нар долумусундагы көмүр казуу ишканаларынан чогултулган болсо, бул жолкусунда Кумтөр алтын кенин иштетүүдөн түшүүдө. Чындап эле кыргыз экономикасына миңдин биринен саналган Кумтөр алтын кени элге кайтарылып, ири сумалардын өзүбүздө калышы, нарын сыяктуу ар тараптуу колдоого муктаж аймактардын ырааттуу өнүгүүсүн камсыз кылууга эң сонун мүмкүнчүлүк. Анын ынандуу далили катары ушул баалуу кендин бир канатынан болгон Темир Тоо жересине аталган ишкананын кирешесинин эсебинен алгачкы 12 миллион сомдун чегерилгендигин айталы. Демек, мындан туура 1 жыл мурун өлкө тагдырын өз жоопкерчилигине алган Садыр Жапаровдун чү дегенде эле эл энчисин өзүнө кайтарышы бекенчиликтин жана таймынбастыктын мыкты үлгүсү десек аша чапкандык эместир. Ал эми Кумтөрдөн Темир Тоо өнүктүрүү фондуна түшкөн жогорудагы сумма облустагы 5 долбоорду жүзөгө ашырууга кең кесири жетмекчи. Ошол эле учурда жайларында каржылоонун экинчи этабы күтүлүүдө. Быйылкы жылдын долбоорлору консультационный период 1-июлдан башталат. Кудай буюрса 1-июлдан баштап болгон тармакта өздөрүнүн проекттерин сунуштап 1-июлдан баштап келсе болот. Эгер тарых беттерин артка барактырсак, нуура эгемендүүлүк колго тийгенден бери Темир Тоо жересинде жогоруда ири долбоорлорду жүзөгө ашыруу деги эле мүмкүн болбой келген. Андыктан Кумтөр алтын кенинин Кыргызстандын гана кызыкчылыгына пайдалана башташы өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыздоого стратегиялык көзү ачыктык. Тилекке каршы буга чейин өлкө башында турушкан президенттер менен премьер-министрлердин мажбүрөлүктөрүнөн жана чечкиндиктеринен эл рызкысы башкалардын оңой олжосуна айланып келгендиги тарыхый ачуу чындык. Элибиздин Кумтөр боюнча ой тилеги ишке ашты. Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздугунун нормаларын одоно бузгандыгы үчүн Кумтөр кенине 17 майдан тарта убактылуу тышкы башкаруу киргизилди. Центра Голдинг компаниясы өзүнүн баланстык наркынан 926 миллион долларды эсептеп чыгарып, бизнес операциянын токтогондугун, аны менен Кумтөр кенине көзөмөлдү жоготконун билдирүүгө аргасыз болду. Кыргызстан Кумтөр боюнча өз позициясын эл аралык соттордо дагы ийгиликтүү коргоп жатат. Нарын районундагы Миңбулак айыл аймагына таандык мына ушул кампа келечекте мык жана шуруп чыгаруучу муниципалдык ишканага айланмакчы. Мындай мүмкүнчүлүк Кумтөр алтын кенин иштетүүнү түшкөн каражаттын бир бөлүгүнүн Нарын облусуна которулгандан кийин жаралып отурат. Чынында эле акыркы кездери Темир Тоо аймагында курулуш иштери кеңири кулаш жайгандыгын көңүлгө түйсөк, жасалган бул кадам өзүн толук актачуудан. Эми жаз айларында колго тийүүчү 3,5 миллион сомго Орусиядан керектүү жабдуулар жана чийки заттар сатылып алынып, күзгө мал өндүрүштүн өз дунат чөйрө болжолдонулууда. Ошондо туруктуу 7 жумуш орду түзүлүү менен айылдык ишкананын 1 жылдык таза кирешеси 30 миллион сомго жетери эсептелген. Нарын облусунун базарын анализдеп көргөнбүз. Биз эмне чыгарган болсок, бизге пайдалуураак болот деген анализин чыгарып туруп, анан ошонун алкагында ушундай продукцияларды өндүрө турган болсок, келечекте бизге жана ушу айыл аймагынын элине пайдасы тие турганы боюнча чечим кабыл алганбыз. Ошондой эле Кумтөрдүн эсебинен Нарын облусунда жалпы наркы 7 миллион сомдук дагы 4 долбоор жүзөгө ашырылмакчы. Арасында социалдыктан тышкары экономикалык мүнөздөөлөрү да бар. Алардын бири Нарын районундагы суугат жана ирригация системасында өзгөчө мааниге ээ Кээден каналын оңдоп түзүүнү өткөрүү. Эгер ал өз натыйжасын берсе, Аккулук айыл аймагындагы 10 гектар жердин дыңы бузулат. Ал эми алыскы Актылар районунун кара бүргөн айыл аймагындагылардын муктаждары кийинки каржылоонун натыйжасында канааттандырылмакчы. Кумтөрдүн бизге берген жардамы бул өтө чоң жардам берилет деп ойлоп атам. Себептен бул жалаң эле ушул социалдык эме эмес, маселе эмес. Бул инфра түзүмдү, ирригацияны, экономикалык долбоорлорду да каржылап атат. Өзүңүздөр маамдагандай акыры Кумтөр алтын кенинин элибизге иштей башташы жеңилди жерден орду колдон алып, алга өнүүгө ишенимдүү жол ачты. Андыктан өлкө президентинин мындан 1 жыл мурунку экономикалык чечими жалпы калкыбыздын келечегине көрүлгөн камкордук. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын шаары.